Салам, менин атым Мариана, 16 жаштамын. 1 жыл мурун менде чоң жоготуу болду. Курбу кызымдан ажырап калдым. Ал сырымды классташтарымдан жашырып жүргөм, бирок жакында баары билип калышты. Кыздар арасында достук болбойт деген сөздүн чындыкка дал келбесин далилдеп бере алам. Курбу кызымды ооруканадан жолуктурдум. Биздин достук ошол учурда башталган. Ата-энемдин ажырашып кеткенинен улам, атам экөөбүз башка шаарга көчүп келдик. Анын үстүнө атама жакшы сунуш түшкөн эле. Апамдын каалоосу менен ажырашкан экөөнүн атама, апамдан ажыроо кыйынга турду. Мен атама жакын болгондуктан атам менен кетүүнү каалаган элем. Атам кичине акча топтогондон кийин үй кызматкерин жалдап издеп жүрдү. Ага чейин 15 жашымдан баштап үй жыйнап, кир жууп, ютубтан тамактарды жасаганды үйрөнө баштадым. 1 айдан соң күйгүзбөй даамдуу тамак жасап калдым. Атам тамакты заказ кылып жей истечү. Бирок кандай тамакты жакшы көрбөсүн билип, тамактын түрүн жасаганга аракет кылып жаттым. Кошумча сабактан кеч чыгып калып, үйгө келип рюкзагымды таштай салып, атам келгиче деп кечки тамакка камына баштадым. Шашкандан жаңы эле кайнаган суусу бар мискейди кулатып алдым. Суу жерге жайыла берип бутумду күйгүзүп алдым да ооруканага түшүп калдым. Бутумдун ооруганы жанымды жеп жатты. Атам бир нече минуттан ичинде келип, баарын каргап жатты. Анын ушунча бушайман болгонун биринчи жолу көрдүм. Жана онтогонумду укпаса экен деп турдум. Бактыга жараша күйүк анча чоң эмес экен. Бирок тырык өмүр бою калмай болду. Доктор бир нече күнгө жатышым керектигин айтканда, атам макул болду. 2 күн өтө эле көңүлсүз өттү. Үйдө ойлоп, эч кимге кошулбай палатадан телевизор көрүп тамактанып жаттым. Бул жактан эч ким менен достошпогондуктан атамдан башка эч ким келген жок. Апама болсо айткан жокмун. Себеби ал атамды күнөөлөп мени алып кетмек. 3-чү күн дегенде кырышам тайы баштады. Ак халатчан врачтар, дарыларды, капельницаны көргүм келбей калды да буфетке барып тамактанууну чечтим. Буфеттин четтеги бош столду көрүп отурдум да заказ кылган тамагымды рахаттана жей баштадым. Бул жер бошпу деп менин жообумду күтпөстөн отура калган кыз тарелкамдагы тамактан жей баштады. 10 мүнөттөй убакыт өткөндөн кийин мен Элямын, сен атың ким деп колун сунду. Ушунчалык наглыйлыгына таң калып, унчукпай карап отурган мен Ариана деп ооз учумдан жооп бердим. Менин Ариана деген тоогум бар эле деп айтып алып, мени карады да: ал акылдуу, сүймөнчүктүү болчу, атам койгон атын. Анан биз аны майрамда сойгонбуз. Мен аны эмес, сен эмне болуп жаттың, ошону сурайын дегем деди. Бутумду көрсөтүп кайнак суу дедим. Бейтаанышым түшүнөрүн, кандай кыйын оорунун жана тырык өмүр бою калаарын айтты. Көңүл уулаганына рахмат айтып ордумдан турдум. Мени палатага чейин узаткысы келген ал мени кантип носилка менен алып келгенин сүйлөп жатты. Менин эч ким менен сүйлөшкүм келбей турганын кыйытсам да түшүнгөн жок. Эртеси күнү палатамда келип, чогуу чай ичебиз деди. Жактырбаганымды сезгендей, чогуу тамактанбаса кетпесин айтты. Күнү чогуу тамактанып жатып, мен да ачыла баштадым. Курбу тапканыма атам сүйүнүп жатты. Эйле биринчи көргөндөй эле шайыр, ачык, эч нерсени тороң албаган, бирок жагымдуу, өтө эле боорукер кыз экен. Мени эмне себептен тандаганын билбейм, бирок экөөбүз достошуп кеттик. Ал ооруканада ден соолугун чындап жатам дечү. Мен биринчи чыккандыгымдан сабактан кийин Элияга барчумун. Атам үй кызматкерин жалдагандыктан менде убакыт көп эле. Элиянын чыкканына 1 жума болгондо үйгө чакырдым. Дем алыш күндөрүм паркка барып пикникке чыгып көңүлдүү өткөрчүбүз. Элиянын кыймылдуулугуна абдан баа берчүмүн. Ичиндеги энергиясы мына жарылчудай сезилчү. Ар бир кыймылы күтүүсүз эле. Эч качан кийим үтүктөөчү эмес, чачын да тарабачу, дүкөн да кыдырчу эмес эле. Жөн гана бийлегенди абдан жакшы көрчү, жана ага музыканын да кереги жок болчу. Эң негизгиси, ал менин жанымда дайыма жүрчү. Айлар өткөн сайын биздин достук бекемделип, мен дагы айланадагыларга ачыла баштадым. Чынында ал убактысы менен жоголуп кетчү. Телефонду алчу эмес, СМСтерге жооп да жазбачу. Ал эми үйүнө барсам, ата-энеси үйдө жок экенин айтышчу. Бир күн эле пайда болуп калчу. Мындайлар бир нече жолу кайталанды. Келгенде өзү эч нерсе айткысы келбегенден кийин мен дагы кыйначу эмесмин. Андан кийин эле ал дагы кайталанды. Бирок мунусунда келген жок. Башында таарындым. Акыры эмне болгонун билиш үчүн үйүнө бардым. Апасы ыйлаган өңдөнөт. Эли эми таптакыр жок экенин айтты. Эч нерсе түшүнбөй: кандайча, бир жака кеткенби, же азыр үйдө жокпу деп сурадым.
Апасы болсо ыйлай баштады. Үйдөн атасы чыгып ичкериге чакырды. Ал Ракеле. Сен анын сырын бөлүшкүсү келген акыркы адам элең. Биз аны менен достошконуңа ыраазыбыз. Ал сени абдан жакшы көрчү. Элянын суранычы менен тынч эле жерге бердик. Аны билесиң да, кайгырганды жаман көрүүчү. Айрыкча ал өтүп кеткенден кийин биздин капаланышыбызды каалаган жок, деди атасы. Мунун баары мени тамашага салып жатышкандай болду. Болушу мүмкүн эмес. Биз дос эмес белек. Эмне үчүн мага айткан жок? Атасы биз таанышканда Эйля текшерилүүгө жатканын, ал жактан химиотерапия алуу үчүн онкологияга жиберишкенин айтты. Ошондуктан кандайдыр бир убакытка жок болуп кетип жатыптыр да. Бир убакта өзүмдү жоготуп бара жаттым. Башым айланып, жүрөгүм кабынан чыгып кетчүдөй болуп, аба жетпей кызыктай абалга турдум. Бир убакта өзүмө да күтүүсүздөн ачуу кыйкырып алдым. Ата-энеси да чочуп кетишти. Мүрзөсүн көрсөткүлө деп сураганыма бизден башка адам билбейт деп убада бергенбиз деп болбой коюшту. Үйгө кандай болуп жеткенимди билбейм. Өзүмдү таштап салдым. Мектепке араң барам. Эч ким менен сүйлөшпөйм. Мугалимдер менен түнт болуп кеткенимди атама айтышты. Кичине болсо да жанымдан жай алышы үчүн Эйляга байланыштуу жакшы күндөрдү, капаланганымды жазып туруу үчүн күндөлүк ачышым керектигин мектеп психологу сунуштады. Мен Эйляны аябай сагынып жаттым. Аны менен бирге жанымдын жарымын жоготкондой болдум. Мен эми мурунку жашоомо эч ким кайтара албайт деп жаттым. Бир убакта башыма ой келди. Ирети менен план түзүп, анын күндөлүгүн баштадым. Күндөлүктү Эйля окуп, аны менен сүйлөшкөндөй болуп жаттым. Эйля менен жолугуу үчүн ыңгайлуу күндү белгилеп, жарашыктуу кедамды, костюм менен кийдим. Баары ойдогудай болуп жатты. Күн дагы ачык. Эйля сүйгөндөй. Көп кабаттуу этаждын эң четки крышасына чыктым да көзүмдү жумдум. Акыркы дем алуу үчүн жана денемдин ооруганын сезип, кыйкырыктарды уктум. Көзүмдү ачсам, атам жанымда экен. Колумду катуу кармап алып ыйлап жатыптыр. Классташымдын колундагы күндөлүктү көргөнгө чейин эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун. Жок, Эйля менен жолугушуучу күнүмдү белгиленген күнү сумкамдан түшүп калса керек. Атам мени караганда көздөрүнөн коркунучту көрдүм да аны карап ыйлап жибердим. Ал күнү атам мени бөлмөмө чейин колуна көтөрүп келди да экинчи мындай кылбашыма убада алды. Бир нече сааттан кийин гана кылган катамды түшүндүм. Элянын ата-энеси угуп алышып, эртеси күнү келишти. Колдорунда сүрөт альбому бар экен. Эйля туулган күнүңдө белек кылышыбызды каалаган, бирок бул азыр сага керек дешти. Биринчи эле бетинде жагымдуу эскерүү денемди аралады. Эйля менен биринчи таанышкан күн, биринчи прогулка. Анын туулган күнү, биздин түгөнбөгөн телефон аркылуу сүйлөшүүбүз, сүйкүмдүү жылмаюусу. Көзүмдүн жашы токтобой, күлүп да ыйлап да жаттым. Альбомдун аягына коштошпой кеткени үчүн кечирим сураптыр. Коштошкум келбеген үчүн эмес, дайыма сени менен болгонум үчүн коштошподум Мариана, деп жазыптыр. Сени түшүндүм. Мен жашайм, кымбатым. Эйля.